Салам достор, кандайсыңар? Мен бүгүн Билесинбек эжеге келген суроолордун бирөөсүн тандап, адистен кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Бүгүн болсо мен эндокринолог Чолпон Муратовадан аябай түктүүмүн, ошол түктөрдөн арылуунун ар кандай жолдору бар эмеспи? Мисалы эпиляция, депиляция, воск, шугаринг, ошолорду колдонгон зыянбы, зыян эмеспи деген суроого жооп алам. Коногубузду чакыра берсем. Чолпон же мисалы үчүн көп эле кыздар же болбосо балдар деле нааразы болушу мүмкүн да аябай түктүүлүгүнө. Эмне үчүн адамдар аябай түктүү болот? Анан ошол түктүү алдыруунун да жолдору көп эмес, мисалы эпиляция, депиляция, ошолорду колдонуу ден соолукка зыян болобу? Негизи түктүү адамдарда бул генден болот. Тукум куучулук жагы дагы бар. Эгерде мурда түгү жок болуп туруп, азыр чоңоюп уже кандай десем, төрөккөн кийин же башка бир оорудан кийин эгер түк чыгып кетсе, бул патология болот негизи. Ал эми бул ошол түктөн арылуу жолдору, жанагындай шугаринг, эпиляция дегени, бул эгерде ошол бардык гигиеналык жол жоболорду сактап алынса, бул норма эле болот, эч кандай гормоналдык нарушение болбойт. Ал эми лазер менен күйгүзгөндө бул ошол ар бир клеткасыны күйгүзүп коет, бул эми туура эмес. Бул зыян болот. Зыян келтириши мүмкүн. Ооба. Достор, мынакей биз азыр түктүүлүк боюнча суроого жооп алдык. Эгерде сиздерде кандайдыр маселелер болсо, мындай байкап калса, анда сөзсүз эндокринологко кайрылыш керек. Суроолор пайда болсо комментарийге жазгыла, мен силер менен коштошом. Саламатта болгула.